Араларыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы эреңиш мелдешинен баян алып берүүсүн баштайт. Азыр сиздер эми Чолпон Ата шаарынын ат майданында эреңиш боюнча өткөрүлчү мелдештердин чакан ачылыш аземине ортоктош болуудабыз. Бир канча көзүрмемдерден соң эреңиш боюнча 80 жана 80ден жогорку ченбирдиктеги салмакта кармаштар орун алып баштайт. Жалпы жонунан бул эреңиш боюнча мелдештерге Кыргызстан, Орусия, Азербайжан, Монголия, Афганистан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнөн келген мыкты жоон белек балбандар ат үстүндө эңишип мөөрөй талашат. Урматтуу балбандар, урматтуу калыстар, устаттар, урматтуу көрмандар, баардыгыңыздарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин атынан жана Кыргыз Республикасында улуттук спорт өнүктүрүү боюнча республикалык борбордун атынан көчмөндөр оюндарынын алкагындагы программасындагы эреңиш мелдешинин ачылышы менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Менин оюмча бул көчмөндөр оюнунда эң мыкты деген балбандар келип, азар өзүнүн күчтөрүн сынап, ушул жерден эң мыктылар жеңип чыгат деген ойдобуз. Калыстар жакшы туура калыстык кылып, ушул мелдештин жакшы бир нукка деңгээлге көтөрүп бергиле. Ал эми ушул мелдештин катышуучуларына кааларым эң мыктылар жеңип чыксын. Эреңиш боюнча биздин азыр эми биринчи беттешибиз орун алганы турат. Азербайжандык Турал Алиев сиздердин назарыңыздарда жана ага каршы орусиялык Ринат Саксаев даярданып турду. Ал эми бул кызыктуу делген жигиттердин, намустуу эрлердин кармашын баяндоого Кыргыз Республикасынын эреңиш федерациясынын вице-президенти Орос Молдалиевич Тойгонбаев агабыз жардам берип турат. Саламатсызбы? Орос ага, студиябызга кош келиңиз. Рахмат. Ал эми орусиялык Ринат Саксаев байкалгандай кызыл түстөгү жоолук менен ортодо, эрежеси менен албетте көбүңүздөр таанышсыздар, ошончо дагы айтып өтөбүз. 6 мүнөттүн ичинде биринчи таза жеңишке жетет. Мындай курдан алып оодарып кетсе дагы боло турганын жакшы билебиз. Анын үчүн бул чийиндин ичинен чыкпай оодарышты улантуусу зарыл. Мына ушул беттешүүнү карасаңар, 6 айлык Россиянын атынан чыгып аткан 6 айлык кыргыз жигит экен. Биз кече күнү мандаттык комиссия өтүп атканда текшергенбиз. Мына карасаңар кыргызча белинен курунан кармап тартып атат. Мына азербайжандык жигитти ас болгондо аттан оодарып түштөмөк. Мына 2 упай берилди.
Кызыл Курчан балбанга эсеп 2-0. Ал эми Алтайлык Ринат Саксаев өзүңүздөр билгендей, бул Көкбөрүдө дагы Орусия улуттук курамасында ойноп келген. Самбо боюнча Орусия чемпионатында бир далай байгелүү орундарды ээлеген эмесе. Келиңиздер, Эреңиштен жаңыдан иштелип чыккан жобосу боюнча дагы айтып өтөлү. Эгерде атаандаштын колун аттын жалына 3 секунда убакыт басала турган болсо, анда бул 1 упай менен белгиленет. Ал эми кармаштын өзүндө ошондой эле атаандаштын колун ээрдин кашына басса дагы 1 упай берилет. 3 секунда кармаса 1 упай берилет. Ошол эңиштегер атың мыкты болсо, биздеги эреже боюнча жарым метр аралыкта каршысындагы балбанын атын буруп, анын артында колунан кармап алып түшүүгө ылайыктуу шарт түзүп берет. Ошон үчүн эңишке ылайыктуу мыкты атты миниш керек. Жоон, күчтүү, өткүр, курч, ылдам атты миниш керек да. Ошон үчүн эңишке түшө турган балбандар дайыма ат тандап, айыл-айылдын баарын кыдырып, ат тандап иштеп жүрүшөт. Сиз айткандай кош басмайыл тартып анан кийин чыгышат. Кош басмайыл, себеби дегенде жөн эле мисалы улак алганда улактын салмагы мисалы 30 килодан 35 килога чейин болсо, бу жерде салмагы 100дөн ашык балбан болуп калышы. Аны алып түшүш үчүн эгер бир басмай болсо үзүлүп кетип, өзүн кошо түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кош басмайыл тартат, артына дан бөттөрүп тартат. Сөзүңүз таанылчу бул жерде кызыктай абал жаралып калды. Бул эми чала жеңиште туурабы? 2 упай азыр азербайжандык балбанга. Мына Эреңиште ушулай. Мындай караганда Азербайжан балбаны дээрлик ишти орто фондо баягына бүткөн түргө келтирүүгө аз калган, бирок аттын булагы менен тең ойногон Ринат Саксаев, Орусиялык Алтай Республикасынан келген кыргыз тууганыбыз. Ошол кыйын абалдан чыгып, кайра каршысындагы балбанды аттан алып түштү. Мына азыр Алтайлык жигит таза жеңишке жетишти. Таза жеңишке жеткенде 4 упай берилет, туурабы? 4 упай берилди. Бул кийинки айлампага чыкты. Азыр Кызыл Курчан бул монголиялык балбан, анын каршысы Афганистандык көк түстөгү кур менен алышып жатканын байкоодосуздар. Азыр эми бул 80 килограмм салмакка чейинки бөлүктөгү алышуулар, кимисинин ташы тегеринет. Муну биз эми аздан соң көрүп билип алабыз. Ошондой эле Эреңиште билесиздер, атаандашты колун артына алып кармагандыгы үчүн, мындайча айтканда, ээрден толук болбосо дагы жарым-жартылай оодаргандыгы үчүн 2 упай балана турганын дагы белгилеп кетебиз. Жана Кыргыз Республикасынын Эреңиш боюнча федерациясы жаңыдан түзүлгөн экен. Мына бул жерде Афганистандан келген Гази Хабибурлахман, өзүңүздөр көргөндөй, монгол балбанын ээрден акырын гана жаш баладай шыпырып түштү. Бул эми таза жеңиш менен бааланып, 4 упай алуу менен Афганистандык Гази Хабибурлахман кийинки кармашында ал Кыргызстан менен Орусиялыктын жеңүүчүсү менен тагыраагал Өзбекстан менен Казакстандын жеңүүчүсү менен кескелет. 80 килограмм салмакка чейинки бөлүктөгү ортого чыкчу кийинки балбандарды тааныштырып өтөлү. Тоштемиров Раушанбек, Өзбекстан жана Туймебек Жумалиев, Казакстан. Шап кеттик эмесе. Жеңиш башталып, казакстандык Жумалиев, Туймебек дароо кармаштын жинин колго алып, атаандаштын айласын келтирүүнүн аракетинде шап бийликтен алган бул жигит. Байкаңыздарбы, аябагандай чымырынан келген балбан жигиттердин бири экен. Кармаган жеринен кан чыгарчу сапаты да бар окшобойбу? Эреже боюнча каршыласын тепкенге, же муштаганга, же чачынан, көзүнөн, кулагынан кармаганга уруксат жок. Мойнунан кармаган уруксат, мурунан, колунан, кулкуйунан кармаганга уруксат. Арыдан бери казакстандык Жумалиев Туймабек ыңгайын келтирип, Өзбекстандык Раушанбек Тоштемировду ээрдин үстүнөн кандайча алып түшкөндүгүн көрүңүздөр.
көрө алдыңыздар. Бул эми таза жеңиш. Кийинки 80 кг салмакка чейинки бөлүктөгү чык жуптарды тааныштырып өтөлү. Кызыл түстөгү Курчан, бул монголиялык Темулен Саранху. Ал сиздердин назарыңыздарда 23 жашта. Монголиянын элеңиш боюнча жеңүүчүсү. Эми анын атаандашы Афганистандык Бадакши Гуламали. Бадакши Гуламали азырынча алдыда келе жаткан маалы. Кайрадан мынтип бири-бири менен тыкыз жакындап, андан кийин тиштенишип, күрөшүп алышып жаткан маалы ер үстүндөгү оодарыш. Бул эми кимди гана болбосун көңүлүн курсант кылчу мелдештердин бири Афганистандык Бадакши Гулам Али, ал көк түстөгү Курчан. Учурда 4-0 эсебинде утуп жаткан маалы, анын бөктөрүнчөгү дагы көк түстө. Аппали, мына эмесе арыдан бери айта буйта дегичектүү болбой, Афганистандан келген Бадакши Гулам Али ат үстүндө кандай чебер экендигин көрсөтүп, жыйынтыгында 4 мүнөткө жетип жетпеген убакыттын ичинде Монголиядан келген Темулен Саранхуну таза утуп, кийинки баскычка чыгып олтурат. Кийинки келе жаткан балбандар менен тааныштырып өтөлү. Назарыңыздарда орусиялык Адышев Мерген, Алтай Республикасынан келген кандаш тууганыбыз. Ал кандайча бул эңишке шайланып чыгып жатканын сиздер дагы көрүүдөсүздөр. Эми анын атаандашы Монголиядан келген кызыл түстөгү Жолукчан Батхыяк Эркбаяр. Кармаштын өзүнө келе турган болсок, көк түстөгү Жолукчан Орусиядан келген алтайлык Мерген Адышев кыйла дымактуу кармашка келип, байкаңыздар, анын денеси субагайынан келип, жоон жолпусунан келген болсо, монголиялык чымырынан келип, колдору дагы шадылуу окшобойбу? Аппали, мына бул жерде эми орусиялык Мерген Адышев атаандаштын колун жакшы эле ат жалына басууга аракет кылган, бирок билесиздер, упай алыш үчүн кеминде эле 3 секундда кармап туруу зарыл. Туура. Элибизге бул эреңиш спортту баягы оодарыш деп дагы көп белгилүү. Анан ушул эки ооз сөз менен эмне үчүн эреңиш деп атадыңыздар? Ушул туурасында дагы айта кетсеңиз. Жанагындай мисалы буга чейинки аталып жүргөн аты оодарыш болчу. Ошол оодарыш өткөрүлүп жүргөндө элде мындай көп көңүл бөлүнбөй, оодарыш деген кандай маани түшүндүрөт? Оодарып салабы же эмне деген маани болгондо биз айылдардын баарын кыдырып, илгерки аксакалдардын баары менен кеңешип, эмне оодарыш деп айткан туурабы же эреңиш деп айткан туурабы, баардыгы тең бир жапа тырмактан айтышты. Бизде кыргызда эңиш деп келген, эреңиш. Эреңиш деген эң мыкты жигит чыкчу. Ошон үчүн биз эреңиш деп айтчубуз. Ошон үчүн биз ошонун баарын айыл-айылдагы аксакалдардын баарын оюн угуп, сөзүн угуп, эреңиш федерациясы кылдык. Кайрадан эреңиштин өзүнө келсек, азырынча монгол жана орусиялык эки балбанын эч кимиси тең өз торбосуна упай сала элек. Көк түстөгү кийимчен Мерген Адышев, Орусиянын Алтай Республикасынан келген балбан, жана монголиялык Батхыяк Эркбаяр. Ал кызыл түстөгү кур менен мындай чий балбан сыяктуу көрүнгөнү менен жоон жолпусунан келген, субагайынан келген орусиялык Мерген Адышевка тең ата кармашты көрсөтүүдө. Мындай караганда Орозага жоон жолпусунан келген балбандар кыйла күчтүү көрүнөт эмеспи, туурабы? Анан баягы чымырынан келген жигиттер дагы кези келгенде аябагандай татыктуу кармашты өткөрүп коюуда. Бул жерде билектин күчү чечеби же дагы башка дене? Бул жерде жалаң эле билектин күчү эмес, билектин күчү бир упай алганга жарайт. Бул жерде буттун, белдин күчү кошулганда гана таза жеңишке жетишет. Аттын күчүн кошуш керек. Такым да күчтүү болуш керек. Такым абдан күчтүү болуш керек. Мисалы биз Астанага барганда көргөнбүз. Азербайжандык жигиттер өтө балбан жигиттер,
жана 150 инч мыкты кол менен бурап коет, бирок аттын үстүндө алардын такымы жок болгон үчүн монголдук жана башка балбандардан өзүнөн өзү эле шыпырылып түшүп калган. Биз билебиз, кезинде биздин Кожомкул атабыз дагы оодарышка түшүп, казактын Аппали мына эмесе Орусиядан келген Алтай Республикасынын өкүлү Мерген Адышев акыры ыгына салдыбы, күчкө салдыбы айтор монголиялык атаандашын ээрден таза алып түшүп, 4 упай алуу менен эми чейрек финалдык кармашта Афганистандык Бадакши Гулам Али менен жолугат. Андан кийинки 80 кг салмактык бөлүктө өз күчтөрүн сынашчу балбандар тааныштырып өтөлү. Назарыңыздарда монголиялык Баяр Сайхан Батбаяр. Ал көк түстөгү желбегей менен ортого шаймашай чыгып келе жатса, Тажикстандык Мустафа Кулов Мусурмонкул мына ушундай ысымды алып жүргөн тажиктин 21 жаштагы жаш балбаны ортого чыгып барууда. Кайрадан назарыңыздарды эреңишке бурабыз. Кызыл түстөгү жолукчан бул Мусурмонкул Мустафа Кулов, Тажикстандан келген чымыр денелүү балбан монголиялык Батбаяр Баяр Сайхан менен алышып жаткан маалы. Монголиялык бул кызыл түстөгү жигит. Биз билебиз, байгыл Монгол элдик республикасынын балбандары көбүнесе байгы субак айынан келишчү. Азыр эми эреңиште биз көрүп тургандай алардын дагы мындай чымыр денелүү жигиттери дагы бар экен. Дегенкиси байгыл сыпаттай келгенде чымыр денелүүлөр ушул эреңиште жалпысынан үстөмдүк кылабы же субак айынан келген балбандардын дагы жолу ачылып турабы? Мен мындай ойлойм, мисалы азыр бизде Молдокулов Нурлан деген балбаныбыз бар. Ошонун мындай булчуңдарынын чымыр болуп көргөн жокмун, бирок ал Кыргызстандагы эң көп чоң мелдештердин баарын жеңүүчүсү. Ойлойм, бу жерде такымдын мыктысы болгон жигит алдыга чыгат го деп. Ооба, көзгө көрүнбөгөн, ооба. Эрдин үстүндө бек олтурган жигиттердин жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин билип отурабыз. Ал эми кайрадан күрөштүн өзүнө келсек, тагыраагы күрөш дегенибиз ошол эле оодарыш, ошол эле эреңишти сүрөттөөдөгү колдонулчу сөз. Мына эмесе кызыл түстөгү Тажикстандык Мусурмонкул Мустафа Кулов азыр демилгени колго алып, атаандашты өзүн көздөй имерди, бирок бул чала болуп калды көрдү. Эч кандай упай берилбейт да, туурабы? Орозага Берилген жок упай. Азыр эми эки жигиттин тартышуусу жана жыйынтыгында кызыл түстөгү курча Тажикстандык Мусурмонкул Мустафа Кулов акыры өзүнүн көздөгөнүнө жетип олтурат. Эгерде аты ошо курдан бекем кармаган убакта жылып бербесе, аттан алып түшүү кыйын. А эгер ошол убакта аты астыга басып берсе, аны ээринен көтөрүп шыпырып кеткенге ылайыктуу ыңгай шарт. Ошондой кезде баары атаандашын аты анын артынан ээртип койсо, анда жеңилген тарапта жеңил болмок деп. Туура, анын арты ошол убакта токтоп калып тиги аттан шыпырып түштү. Азыр эми көрүүчүлөрдүн кыйкырып сүрөнү бул эми Кыргызстандык жигитибиздин дарегине арналып олтурат. Кызыл түстөгү желбеге жамынып, желегибизди желбиретип келе жаткан Маратбек Алтымышев. 37 жашка чыккан Кыргыз Республикасынын чемпиону Маратбек мырза Талас облусунан чыккан. Учурдагы өлкөбүздүн эреңиш боюнча мыктысы. Учурда өзүнүн Өзбекстандык атаандашы Илхонбой Салюбаевди күтүп турган маалы. Маратбек Алтымышев Орозага. Биз болсо Өзбекстандык Маратбек Алтымышевдин атаандашы Илхонбой Салюбаевди
күтіп отырабыз. Жобо боюнча атаандашты канча мүнөт күткөнгө жол берилет? Жобо боюнча 3 минутта убакыт берилет. Азыр калыстар мисалы айтып коюшу мүмкүн. Азыр ошон үчүн азыр өзбекстандык балбан кечигип жатат. Эгерде өзүнүн машыктыруучусу келип, же болбосо өкүлү келип, ал балбан чыкпайт десе, анда буга таза жеңиш берилет. Өзбекстандык балбан кечигип чыкты, ага азыр эскертүү берилет. Эскертүү берилгенде Бир упай берилет. Каршылашында балбанга 1 упай берилет. Казакстандык калыс эки тарапты бири-бирине келип учурашып, андан кийин кармашуу ишаратын көрсөтүп өттү. Оба Маратбек Алтымышев, учурдагы Кыргыз Республикасынын чемпиону. Эреңиш боюнча салыштырып бага турган болсок, ал атаандашына караганда Субак айынан келген, өзүнүн мыкты спорттук калыбында тургандыгын дагы байкап өттүк. Мына эмесе Маратбек абалды бошко кетирбей, кези келгенде каршылаштын курунан кармап калууга аракетти көбүрөөк көрдү. Бул эми оодарышта албетте эң бир ыңгайлуу кармоолордун бири болуп эсептелет. Илгери Оразаба биздин ата-бабаларыбыздын эңишинде кезеги менен билектерин беришчү эмес беле? Ушул жаатта кандай эрежелер эске алындыбы? Илгери уже атагы чыгып калган балбандар кийин өзүнүн жашы чыгып калган балбандарга чыгып туруп билегин берип койчу, тартып алды. Эгер ал ошо билегин бергенде тартып албаса, анда айтчу, балам сен даяр эмес экенсиң мелдешке, дагы даярданып келиптиң, чыккын деп. Алар өзүнөн кийинки балбандарды сынашты да ушундай. Сөзүбүз Карал жал ортодо шүйүү качып калдыбы, жылдызы жерге түштү билбейм. Жеңиш мөөнөтүнөн мурда кыргызстандык Маратбек Алтымышев кыйгарылды. Баягы эрдин кашына катып басып койгон го бул. Эрдин кашына басуу деген эрежеде жок. Өзбекстандык балбан өзүнүн ат үстүндө Мараттан жеңилерин билип туруп, өзү ыктыяры менен жеңишти берип, мына ортодогу калыска айтып туруп, өзү чыгып кетти. Кызыл түстөгү жолукчан бул Нурулло Абдуразаков. Ал эми көк түстөгү кур менен ортого чыккан Захит Букабоев. Ортодогу калыс эл аралык даражадагы адис бул Маматбек Сегизбаев. Ооба. Эки тең аябагандай алып мүчөлүү жигиттер экен. Кимисинин арааны ачылат. Бул эме Навул кармаштан кийин билине турматтуу телекөрүүчүлөр. Эки балбан тең Субак айынан туурасынан кеткен балбандар жана экөөнүн жаш өзгөчөлүгүн айта турган болсок, ортодогу айырмачылык 8 жылды түзөт. Кызыл түстөгү жолукчан Нурулло Абдуразаков бул 30 жашта, ал эми Захит Букабоев болгону 22 жашка быйыл толгон экен. Азыр эми жаштык менен тажрыйбанын кагылышуусу десем дагы туура болот. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна өзүнүн назилинде көчмөнмүн деп эсептеген өлкөлөрдүн өкүлдөрү бүгүнкү оюндарга абай көз салып турганын дагы өзүңүздөр көрүп өттүңүздөр. Азыр эми эки өзбекстандык балбандын кимиси ат үстүндө мыкты болуп чыгат болду экен.
Қызыл жолықчан Нурулла Абдуразаковқа ортодогу калыс 2 ұпай берді. Бұл қаншалық тура болды Орзаға? Анын қолынан тартып, аны ердің қашын қармауға ыңғай сабалға алып келгендігі үшін 2 ұпай беріледі. Же құрынан, же қолынан қармап тартқанда ыңғай сабалға келіп қалса, анда мына азыр көп құрсан балбан таза жеңіш. Захид Букабаев 22 жаштағы бұл Өзбекстандық еңісші балбан атардашын иедин үстінен шыпырып алып түші менен таза жеңішке жетіп 4 ұпай алу менен чейрек финалға чыкты. Жоқ, чейрек финалға емес, азыр чейрек тура. Чейрек финалға чыкты. Чейрек финалда ал Кыргызстан менен Афганистан өлкөлөрүнүн жеңүүчүсү менен кездешет. Кыргызстан атынан Күмүшбек Кыдыралиев чыга тургандыгын биз белгилеп кетебиз. Чолпон ата шаарында өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчкөндөр оюндарынан баягылык берүүсү батабыз. Сиздер Чолпон ата шаарындагы ат майданында иелеңиш боюнча өтүп жаткан алдын ала тандап алуу беттештерине күбө болуңуздар. Кыргызстандык Күмүшбек Кыдыралиев ал кызыл тагыраагы көк түстөгү желбегей менен майдандын ортосуна калыстын жетектөөсү менен багытталууда. Ал эми анын атаандашы Афганистандык Нурулхак Хакими ал кешел түрдө кызыл түстөгү жоолук жана желбегей менен. Бұл эме 80 килограмм салмактык чембирдиктен жогорку бөлүктөгү жигиттердин тирешүүсү. Күмүшбек Кыдыралиев туурасында айта турган болсок, ал 33 жашта Манас оюндарынын Спартакиадасынын чемпиону. 2014 жылы Азия чемпионатында поло байгени багытып алган жайы бар. Ушундай тажрыйбалуу балбаныбыз 30 жаштагы Афганистандык Нурулхак Хакимиге каршы багытталууда. Афганистандык кызыл түстөгү жоолукчан экенин дагы жазбай тааныдыңыздар болуш керек. Билектен алышуулар байкадыңыздарбы? Оодарылып түшкөн Афган балбаны бул эми анын жеңил ызасын тартып калганын белгилейт. Баракелде Күмүшбек Кыдыралиев. Анткени менен урматтуу теле көрүүчүлөр, бул болгону 8-1 финалдык беттештин алкагындагы еңишүүлөр. Алдыда дагы чейрек жарым финалдык беттештер бар экенин билебиз. Жана ошол кармаштарда Күмүшбек Кыдыралиевди бул бүткүл дүйнөлүк көчкөндөр оюнуна Нияз Курманкулов маштап даярдап келгенин дагы айтып өтөбүз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, коомдук биринчи канал сиздердин назарыңыздарга Чолпон ата шаарында өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк алгачкы көчкөндөр оюнунан баян алып берүүсү болот. Азыр биз эми ат майдандагы 80 килограмм салмакка чейинки бөлүктөгү жигиттердин ереңишине ортоктош болуп өтөбүз. Кызыл түстөгү желбегей жабынган бул кыргызстандык биздин Руслан Карагулов аттуу балбаныбыз намыс талашуунун алдында. Руслан туурасында дагы кеп кылып өтөбүз. Анын ата-андашы Орусиядан келген, Тагырак Алтай Республикасынан келген тууганыбыз Ринат Сакенов. Эки тең эле тууган, бирок жакыныраагы Руслан Карагулов болуп атпайбы Орозага? Туурабы? Руслан Карагулов Нарын облусунун Актала районунун Тоголок Молдо айылынан чыккан намыскөй жигиттерибиздин бири. Учурдагы Кыргыз Республикасынын эреңиш боюнча чемпиону, машыктыруучусу Сүйүнбаев Жолдубаев. Бул дагы кезинде эреңиш боюнча финалга чыгып жүргөн биздин алт мүчөлүү мыкты жигиттер мырзаларыбыздын бири экенин дагы айтып өтөбүз. Ал эми бул оюнга сиздерге көмөктөшүп баяндап жаткан эреңиш федерациясынын вице-президенти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Ороз Койгонбаев агабыз. Ороз ага,
Жетті демесе. Чемпионы біздің bir golмен алып түскендерге тәсір қалдырып қойды. Азыр елмен есебінен көз ашып жұмғача жеңісте қамсызда қойды ойды. Руслан деген бізден ұшыл көшмендер ойынына таңдалма мелдеш болғандағы 80 кг балбандардың ішінде жеңүүчүсү болчу бұл. Азыр бұл ата-анасынын ушу каршылык көрсөткөн ыкмаларды жакшы билбегенден барып эле бир кол менен эле курунан алып, аны жеп жеңил эле атынан оодарып таштап койду. Бул анын өтө ыкчам, ошол аттын үстүндөгү такымы бекем жигит экенин көрсөтүп атат. Мындай карасаңар анын кебетесинен балбандык кебете көрүнбөйт. Мисалы, бирок ошол жердеги Алтымышев, Марат ушулардын сен эң биринчи орунду алган жигит. Ошол эле 80 килограмм четбирдикке чейинки бөлүктөгү кийинки чейрек финалдык катышуучуларды тааныштырып өтөлү. Бул кызыл түстөгү желбеге жабынган Афганистандык Гази Хабибул Рахман, ал эми көк түстөгү Казакстандык Туймабек Жумалиев. Албетте, эки балбан тең өзүлөрүнүн мыкты, аябагандай карылуу экендигин көрсөтүп өтүшкөн. Ошентсе дагы келиңиздер. Кагаз жүзүндө баскылап келген эме Казакстандык Жумалиев деп дагы билип турсак болот. Бул эме кармаш башталганга чейин, ал эме кармаштын өзү кимиси жеңүүчү болганын аныктап берет, туурабы болсо. Мен ойлойм, казакстандык жигиттер эңишке көбүрөөк машыгышат. Алар атка ыктуураак болуш, Казакстан жигиттер жеңишке жетип калуусу мүмкүн деген ойдо турам да. Афгандык балбандар дагы атка жакшы отурушат, бирок бул ыкмаларды алар еще жакшы өздөштүрөлү. Азыр эми 80 килограмм салмакка чейинки бөлүктөгү жигиттердин күч сынашуулары. Гази Хабибул Рахман, бул кызыл түстөгү курчан, ал эми анын атаандашы казакстандык Туймабек Жумалиев. Көк түс менен экенин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жана балбандардын бири-бирине жакындап баруулары, экөөсү тең чымырынан келген жигиттер экен. Жана биле курдан алышып чалкалай тартышууда. Азырынча казакстандык Туймабек Жумалиев кыйла дымактуу жана ыкчыл экендигин көрсөтүп өтүүдө. Байкадыңыздарбы? Анын аракети аз жерден оңунан түшүп кала сактады. Жана учурда абал Казакстандык үчүн аябаганда жемиштүү аяктап, ардан бери казакстандык Туймабек Жумалиев атаандашын ийиртин үстүнөн чыпырып түштү дагы. 4 ұпай топтоо менен эми жарым финалга чыгып, ал жерде кыргызстандык биздин Руслан Каракулов менен жолугатылган болду. Туура. Кийинки келе жаткан эң ишчил балбандар менен тааныштырып өтөбүз. Бул Россиялык Мерген Адышев, сиздердин назарыңыздарда. Орусия өлкөсүнүн өкүлү, Алтай Республикасы, ал эми анын атаандашы Афганистандан келген Бадакши Гуламали монгол балбанын жеңип, эми чейрек финалга шайма-шай чыгып барууда. Кызыл түстөгү жолукчан бул Афганистандан келген Бадакши Гуламали жана Орусиядан келген Мерген Адышев. Чечил түрдө көк түстөгү жолук менен эң ишти улап жаткан маалы. Оюмча бул жерде эми бири-бирине төп келген балбандардын алышуусун көрөт болушубуз керек. Кимиси жерге бекем отурат, бул жерде алган балбаны ыңгайлуу абалга туш болуп атаандашын курдан алып, өзүн көздөй имерип тартууда. Тегерек чийиндин ичинен чыкпай тартып, ыңгайсыз абалга атаандашын кептегендиги үчүн ортодогу эл аралык даражадагы Калыс Наматбек Сегизбаев 2 упайды Афган балбанына берди. Бирок чийиндин сыртына чыгып кеткенден кийин эми кармаш токтотулуп, борбордук чийиндин ичинде андан ары уланат. Афганистандык Бадакши Гуламали жана Орусиялык Мерген Адышев. Бул эки жигиттердин алышуусунда
Esep sаны боюнча алдыда орусиялык Мерген Адышев. Байкадыңыздарбы? Аты жөнү Нукура, кыргызча, алтайлык туугандар өзүлөрүн кыргызбыз деп жүргөндүгү чындап эле биз аябай кубанычтар. Туура айтасыз. Кече күнү биз жанагы чучу кулак кармап таразага тартуу убагында алар менен сүйлөсөк көп сөздөрдү кыргызча айта алышат экен. Биз кыргызбыз деп айтты. Бирок эмнегедир баягы орус мамлекетинин ичинде жашагандыгы үчүн алардын же аттары же фамилиялары орусча болуп кеткен. Убагында аябай күчөгөндү. Бирок азыркы соңку мезгилдерде биз канчалык ошончолук өз атын көбүрөөк сатпай тургандыгын айтып өтүшкөн. Абалы жерде кара басып орусиялык Мерген Адышев абайсыздан уттуруп койду жана Афганистандык бадакчы Гуламали аябагандай күчтүү баягы каруу жигит гана болбостон айла амалдуу, айлакер жигит окшобойбу? Туура, мына көк курчан балбандын атынын эр токуму ооп, өзү менен кошо эр токуму да ооп калды. Бул бир басма айыл тартып чыккандыгынын белгиси. Эгер эки басма айыл, кош басма айыл тартканда эр токуму оомок эмес. Эме ошол даярданып чыккан жактын өзүнүн күнөөсү да Туура, чыгып аткан балбандар ошо эр токумун тууралап байлап басма айылын кош басма айыл кылып тартып чыгыш керек эле. Бирок ошо толук даярданбай чыккандыгы үчүн мына ушундай акыбалга келип калды. 80 килограмм салмакка чейинки бөлүктөгү эреңиштин тагыраагы чейрек финалдын жыйынтыктоочу таймашы көк түстөгү кийимче бул кыргызстандык Маратбек Алтымышев. Ал эми кызыл түстөгү желбеге жамылган бул тажикстандык Мустафа Кулов. Бул эки балбан эми жарым финалга чыгыш үчүн билектен алышат. Биздин балбанга атаандашын турдан алып, өзүнө имере тартып, жарым жартылай оодаруга жетишкендиги үчүн 2 упайды, ортодогу казакстандык калыс 1 болуп турат. Ошентип сандык атыш 4-0 азырынча көк түс жолукчан бул кыргызстандык Маратбек Алтымышев алдыда келе жаткан маалым. Мына нерсе. Maratbek oyuncularını gençlik kurduğuna geltirirse Kadet Gappali vatandaşta yiğidin üstüne tattak alıp düşkürdük için taza cengiz bizim Maratbek Altımышев'ga belli oldurak. Marakelde Maratbek emi jarım finalga çıkıp al жерден Afganistan'dık badakçı Gulamali menen jolугат. Hazır hurmatly telegörүүчүлөр 80 килограмм чембирдиктен жогорку бөлүктөгү чейрек финалдык кармаштарды көрүүгө чакырып өтөбүз. Сиздер көргөн көк түс желбеге жамынган бул элибизге абдан белгилүү болгон мырза жигитибиз Нурлан Молдокулов. Эсиңиздерде болсо ал Манас 1000, Ош 3000 мааракелерин жеңип алган. Ошондой эле 2014-жылы Азия чемпионатында күмүш байгени багынтып алган. Панфилов районунун Кумарык айылынан чыккан биздин намыска жарачуу жигитибиз. Азыр эми чейрек финалдык таймашта Азербайжандан келген Арас Жафаров менен кескилет. Ал азыр кармаган жерден кан чыгарчу балбандардын кармашы деп койсоң туура болот. Азербайжандык Арас Жафаров дагы оңой эмес жолдордон окшобойбу? Байкадыңыздарбы? Анын alt мүчөлүү денеси. Анын салмагы 132 килограмм, ал эми Нурландын салмагы 100 килограмм. Ооба, көргөн кишинин сүйүн качырчу бул азербайжандык балбан. Эңишке келгенде эмнеге жараткан болду экен. Молдокулов атаандашты курдан алып, тартынбастан тик качыра кирип, кармаштай аябай курчутуунун үстүндө. Азыр эми тоодой болгон Азербайжан балбаны жердин үстүндө, ат үстүндө арыдан бери сайын алып койду жана байкадыңыздарбы? Жарым-жарымда жеңиш чөнчөктө мындан эми аттын башы чукул буруп койгондон кийин тоодой болгон азербайжандык балбан жеңилүүгө аргасыз болду. Баракелде Нурлан мындай
көз ачып жұмғанша уақыттың ішіндегі жеңістік ішінде эле күткөн эмеспиз. Эмненин эсебинен жеңип кетти деп ойлойсуз? Мен бұл жерде мына азыр көріп атқан көрүүчүлөрдүн баары тең күбө. Мына Азербайжандык балбандын булчуңдарын карагыла, ал эми Нурландын дене боюн карасаңар, бул балбандык эч түрү жок. Бирок Нурландын күчү мунун такымында. Бул такымы бекем болгон үчүн салмагына карабай, кандай салмактагы балбан болсо да алып түшөт. Нурлан Молдокулов туп-туура 41 жашта болсо, анын атаандашы Араз Жафаров 31 жашта экен. Азыр эми майдан үстүнө шаймашай чыгып келе жаткан балбандарды тааныштырып өтөлү. Монголиядан келген Сандак Торк аттуу балбан кызыл желбегей жамынып келе жаткан болсо, анын атаандашы Казакстандык Марат Нурпейисов. Такымы бекемдик көп нерсени чечерин дагы Ороз агабыз айтып өттү. Мына мынтип омурого алып, атаандаштын турuna алып алуу бул эми Казак балбанын өтө чебер экенинен кабар берет. Оюмча бул кармаган жеринен чыгарбайт болуш керек Ороз ага. Bir мүнөткө жетип жетпеген убакыттын ичинде Казакстандык Марат Нурпейисов таза жеңиште камсыздап 4 упай алуу менен эми жарым финалга чыгып, ал жерден биздин кыргызстандык Нурлан Молдокулов менен кезиге турган болду. Бул эми дээрлик финалга тете кармаш болуш керек Ороз ага. Кимиси жеңсе ошол балбан бул көчмөндөр оюнунун жеңүүчүсү болуп калуусу дагы толук мүмкүн. Бирок бул торчонун төмөн жагында дагы биздин Күмүшбек Кыдыралиев аттуу балбаныбыз бар экендигин эстен чыгарбайлы. Кийинки 80 килограммдан жогорку бөлүктөгү еңишке чыкчу балбандарды тааныштырып өтөлү. Азербайжан желегинин астында чыгып келе жаткан бул Гусейн Орудзев. 33 жашта Азербайжандын эң күчтүү балбандарынын бири, жана анын каршылашы Афганистандан келген Найми Фазил. Найми Фазил 31 жашта Афганистандын намышка жарачу балбандарынын бири. Бул эми 80ден жогорку чембирдикте мейли 100, мейли 100дөн жогору болсун, канча салмак балбандардын басарын эсепке алышпайт, болгону 80 килограммдан жогору болуусу шарт. Ошентип эми ортодогу эл аралык даражадагы калыс Наматбек Сегизбаевдин нускоосу менен эки балбан кол алышып учурашып алгандан кийин эми кармашты ортодон баштап олтурушат. Алты мүнөттүн ичинде кайсы балбан таза жеңишке жетсе ошол утушка ээ болгон болуп эсептелет. Жана арыдан бери атаандаштын турунан тартып олтуруп ийерден оодарып түшкөн бул Афганистандык Фазил Найми. Арыдан бери жеңишти камсыздап эми жарым финалдык жолдомого ээ болуп олтурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул сиздер көрүп жаткан эреңиш боюнча мелдештер бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында өтүп келет. Учурда биз эми жарым финалга чыгуу үчүн болгон чейрек финалдык таймаштарды көрүүдөбүз. Кийинки майдан үстүнө чыгып келе жаткан 80ден жогорку бөлүктөгү балбандарды тааныштырып өтөлү. Кызыл түстөгү желбегей жамынган бул өзбекстандык Захир Букабоев жана анын атаандашы көк түстөгү жолукча бул кыргызстандык Күмүшбек Кыдыралиев. 33 жаштагы биздин Күмүшбек Кыдыралиев кандайча 8-1 финалдык еңиште Афганистандык Нурулхак Хакимини утуп алганын көрүп алгансыздар. Назарыңыздарда Күмүшбек Кыдыралиев Талас районунун Манас айылынан машыктыруучусу Нияз Курманкулов. Ортодогу эл аралык даражадагы калыс Наматбек Сегизбаев
Анын ышкырыгы берилери менен эки балбан тең аянбастан абалды корчотуп жеңишке өтүп башташты. Байкадыңыздарбы? Азырынча билектен алып атаандашты өзүнө имере тарткан Күмүшбек чүбене оң колун алдырып койду, бирок арыдан бери абалдан оңой гана чыгып кетип, акыркы аракети үчүн өзбекстандык балбанына 2 упай ортодогу калыс берип отурат. Себеби ал оң колду атаандашын өзүнүн өзүнө имерип тартып, атаандашты ийден оодарууга аракет көрдү. 2-0 азырынча кызыл түстөгү жолукчан өзбекстандык балбан алдыда келүүдө. Бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна ар бир өлкөнүн мыкты делген балбандары чыгып жатканын көрүүдөсүздөр. Азыр эми Күмүшбекке эң биринчи кезекте атаандаштан 2 упайды алып, тең чыккан, бири-бирине тең келген балбандардын тирешүүсүндө упай айырмачылыгы жеңүүчүнүн аныктарын жакшы билебиз. Өзбекстандык балбан дагы абдан карылуу жигиттердин бири окшобойбу. Ал дагы оңою менен колун Күмүшбекке алдырбай коюп жатат. Кайрадан билектен алышуулар. Жолу боюнча эңишүү маалында каршылашты ат маты менен кошо көмөлөтө жыгып коюуга дагы жол берилет. Бирок мунун бардыгы тең тегерек чийиндин ортосунда орун алуусу шарт. Байкаңыздар, ортодогу аргымактардагы мынтип үстүндөгү ээси үчүн иштеп берип, каршылашын кези келгенде тиштеп жибермей дагы сапаттары бар экенин көрөбүз. Колун артына кайрып кеткен үчүн дагы 2 упай булардын жолу боюнча каралган. Бул дагы кооптуу абалдардын бири жана биздин кыргызстандык Күмүшбек Кыдыралиев 4-2 эсеби менен алдыга чыгып баштады. Барган сайын бири-бирине төп келген балбандар жолугушууда. Дуралдын жолугушуу дегенде балбандар эмес, биздин Күмүшбек Кыдыралиев намыска бек жарап, аябагандай чымыр денелүү, күчтүү делген өзбекстандык Захид Букабоевди ийерден пат-пат көтөрүп аза жеңиште камсыздап койду. Баракелде Күмүшбек бул сene жарым финалды кармашта Афганистандык Найми Файзин менен кескелет. Итак, старт дан. Продолжим список участников. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көчмөндөр оюнунун алкагындагы чемпионатты көрүүгө чакырып өтөбүз. Катышкан 7 ат, адегенде 1800 метр аралыкка жорго салууда. Кайсыл Чавандес жоргону мыкты салып келди. Мына ушуга көбүрөөк көңүл бурулаттагы, андан кийин ортодон тыныгуудан кийин биринчи келген аттын үстүндөгү биринчи келген жоргону минген Чавандес эң акыркы келген жоргого отуруп, жоргонун үстүндө өзү кандай мыкты алып жүрөт. Мына ушул 2 сапат кошулуп, капталдагы калыстар тарабынан баалануу эң жогорку упай алганы жеңишке жетет. Эмесе келиңиздер, катышып жаткандар болуп, биринчи катар санында казакстандык Евгений Чибисов, спорттун чебери, 2 жолку Казакстан президенттик кубогунун жеңүүчүсү, ошондой эле Евразияда дагы мыкты болгон жайы бар. Экинчи түркиялык Усман Ялмаз
Türkiyalıktардың жорго салуу боюнча чемпион 3-чү кыргызстандык Атакан Маматкулов Ысыкөл областынан өлкөбүздүн атынан, ал эми 4-чү бул Россия өлкөсүнүкү Саратовцев Василий 5-чи катар санында Кыргызстандык Чүй областынан чыккан Алмаз Мухаммедов, 6-чы катар санында дагы бир Кыргызстандык Нарын областынан келген Туратбек уулу Чыңдөз, Кыргызстандын көп жолку жеңүүчүсү жана 7-чи Бакыт Үсөбаев. Жорголорду бул катышуучулар чүчү кулак менен тандап алышкан. Ошондуктан бул жерде ар ким өзүнүн жоргосуна эмес, кайсыл жорго бактысына туш келсе, ошол аргымакты токуп алып жарышка чыгат. Эми жорго салуу ыкмасы бул эми капталдагы калыстардын тыңыр көзөмөлүндө болуп турат. Азыркы келе жаткан чабандес бул катар саны 2-чи бул түркиялык тагыраагы 1-чи казакстандык Евгений Чибисов. Казакстандык 1-чи болуп силердин астыңыздардан өттү. Жана 2-чи болуп маарага келип жеткен бул 4-чү катар санындагы россиялык Василий Саратовцев. Номер 4 это легенда. Наездник Усимбаев Бакыт из Самарской области, Кыргызстан. 7-й прошел 3-й мотоциклист Кыргызстан, Республика область, наездник Маматкулов Атакан. 4-й финишин подходит. Тагыраагы 2-чи болуп легенда аттуу аргымак келиптир. Ал эми 1-чи болуп келген бул Гориславна аттуу буудан келгендигин өзүңүздөр жакшы көрө алдыңыздар. Следующий идет 3-й номер ветерок, представляющий Кыргызстан, Нарынскую область, наездник Туратбек уулу Чыңдөз. Бул жерде урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте 1-чи келгенден эмес, кимиси жоргону мыкты салды жана 2-чи жарыш бул ээрдин үстүндө жорго салууда чабандес кандай мыкты отурса, ошонусу дагы бааланып, анан жалпы жондон упай кошулуп жеңүүчүлөр анык болот. Доехать до финиша — это очень большое дело, тем более на таких играх. Итак, 6-м едет, завершает финишную линию, это номер 5. Атаман, представляющий наездник Саратовца Василий, Россию. И 7-м пришла Саяна, наездник Алмаз Мухаммедов, представляющий Кыргызстан, Чуйскую область. Ата-бабабыздан келе жаткан той тамашанын көркүн чыгарчу үз кулмай оюнуна күбө болуудабыз. Тай чабым алдыга озуп кеткенибизде Руслан аттуу мырза жете албай калды тилекке каршы. Это я переведу, а то я сказала, что он сегодня мало кашляет. Дядя молодая, кровь горячая, убегает подальше от людей, да не называют семью. А есть очень мягкий, конечно, будет убегать от него. Görgөн emez, öyle kaçtı, gördüңөр mü? Çıktı gördüңөр. Ketти, Ruslan kaçtı. Экинчи көрүнүшү бул эми жигитти алыс качырбай туткакта камчы менен салып калуу.
Жанараттылар, ақбөріміз, өзім үстіне ұшқан ақбөрі шықсы болған жазылайын. Жүр әме Руслан Мырзаға жетіп жетті, қала берді. Бұл әме бүткіл дүниелік көшпендер ойынның тамашасының көркіне шығарған көріністердің бірі. Ақсу районынан келген Сағынбекова Жазыл 17 жашта. Керемет, қырғыз киімімен, башындағы үкісімен, керекейімен, шынчалық сұлу, шынчалық керемет қоз көріп тұрғанын байқап атасыңар. Мен Руслан менен Жазылға чоң рашылық білдірем, қарағылачы. Жазылдың менген атының ұрғыштап тұрғанын қарағылачы. Шынчалық ойнылып тұрғанын қарағылачы. Бұлатта ұшын үстінде ұшындай сұлуғыз тұрғанына ұшындай сүйініп, шындай ұрғыштап ойнауғысы келіп атады. Жазыл ойнауғысы келіп атады. Видели? Руслан поменялся с девушкой лошадью. Для того, чтобы она его не догнала. Руслан, стыдно должно быть. Ну, хочу сказать, наш Руслан – это один из самых веселых джигитов Иссыкуля. Он представляет самого артистичного конника и наездника. Жақынқы қысқа аралыққа болған ат жарыш. Бұл жердеме алты мықтап дайырдалып келген атайын ел аралық белдестерге қатысып жүрген арғымақтар қоя берілді. 2400 метр аралық. Азырыне бірінші қараңдатпай келе жатқан арғымақтың қатар саны анчейін көрінген жоқ. Бесінші бұл екінші қатар сандағы Радион. Хеллинг Эйр Бискит атты. 2009 жылы 5 жастағы бұл арғымақ. Ошондой эле Айландер One, биринчи, үчүнчү Свитсворд, 4-чү Славный, 5-чи Праудкис, 6-чы Дат аттуу арғымақтар. Булар эми кыска аралыкка чабуулчу арғымактар укмуштуудай баш айланткан ылдамдык менен жал куйругу желбиреп, эликтей койлу сайылып башын жерге салып алган арғымактарды өзүңүздөр көрүүдөсүздөр. Азыр эми Маранын жанынан кимиси канчанчы болуп келгендиги эми баарыбызды кызыктырбай койбойт. Жаңылбасам 3-чү катар санындагы Свитсворд баштагы 2-чи келе жаткан Радионду алыс узатпай баса калып, учурда эми үстүндөгү чабан десе акырын гана сүйөп тартып келе жаткан тизгинди болушунча кое берди көрүнөт. Чолпон Ата шаарындагы ат майданында кыска аралыкка болгон ат чабыш барган сайын аягына чыгып келүүдө. Бул жерде башкы байге 100 000 сом экенин дагы белгилеп кетебиз. Ошондо эми ат келе жаткан маалда көрүүчүлөрдүн бардыгы тең тикесинен тик туруп, сүйүнүп алып жаткан маалы. Ооба, акыркы аралыктар Марага чейин чагында 100 метр аралык гана калып отурат. Ал эми жарышка түшкөн буудандардын ылдамдыгы аз гана баштабаса, жана биринчи болуп келген Айландер One 2-чи болуп келди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи орунду 5-чи катар санындагы Казакстандан келген Праудкис аттуу арғымак жеңип алды. Ээси Карабельников. Ал эми 2-чи орунду Айландер One аттуу арғымакка күч болуп, ээси Өмүрбек Бабанов. Ал эми 3-чү орунду 2-чи катар санындагы Радион аттуу арғымак машык кылуучусу Саитов. Под седлом Хусейнова Эдиля Праудкис показал результат 2 минуты и 46 секунд. Победитель на 2400 метров первых 7
турнирных игр кочевников. Поздравляем! Çolpan Ata шаарындагы бүткүл дүйнөлүк биринчи көчмөндөр оюнунан баян алып берүүбүздү коомдук биринчи канал улантат. Биз эми ат майданындагы эрең иш боюнча жарым финалдык беттештерди көрүүгө чакырып өтөбүз. 80 кг салмакка чейинки бөлүктө назарыңыздарда кыргызстандык Руслан Карагулов аттуу биздин спортчубуз болуп өттү. 25 жаштагы бул балбаныбызга каршы Казакстандан келген Туймебек Жумалиев аттуу 23 жаштагы чымыр денелүү спортчу каршы алып олтурат. Азыр эми бул жұптун жеңүүчүсү финалдык жолдомого ээ болоорун белгилеп кетебиз. Ал эми бул оюндарга баян салууда бизге СССР спортунун чебери Касымкул Оголбеков агабыз мейманда дагы жолу саламатсызбы Касымкул ага? Саламатсызбы. Азыр эми кармаштын өзүнө келсек, дароо салган жерден эки өтең чапчаң мүнөзү бар экенин көрсөтүп, байкадыңыздарбы, эки өтең аябагандай шадылуу келип, чымыр денелүү балбандардан экен. Эрең иш бул эми эр жигиттердин оюну экенин дагы жакшы билебиз. Бул жерде 6 мүнөттүк убакыт берилип, кимиси ушул убакыттын ичинде атаандашын таза алып түшсө, же болбосо упайлардын айырмасында артыкчылык көрсөтсө жеңишке жетет. Мына бул жерде атаандашын эрден одуруп, өзүн көздөй имере тарткандыгы үчүн кызыл түстөгү жолукчан кыргызстандык Руслан Карагуловго ортодогу эл аралык даражадагы калыс Наматбек Сегизбаев 1 упай берип олтурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, атаандаш аттын жалына колун арта салып, кармаштан оолактагандыгы үчүн дагы берилди десек туура болот. Жана артыкчылык жандуу кармашты дал мына ушул кызыл курчан биздин Руслан Карагулов көрсөтүп жатканын дагы биз эми тана албайбыз. Кайрадан чийиндин сыртына чыгып кетишти. Руслан Карагулов бул Нарын облусунун Актала районунун Тоголок Молду айылынан чыккан Кыргыз Республикасынын чемпиону, биринчи машыктыруучусу Капарбек уулу Билимбек жана Жолдубай Сүйүнбаевдер. Бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна Руслан Карагуловду маштап даярдап келишкен. Албетте, азыр эки балбандын кимиси такымы күчтүү болсо, астындагы аты менен болгон түшүнүүчүлүк жогорку даражага жеткирилген болсо, ошол жактын ташы тегеренери дагы белгилүү. 80 кг салмакка чейинки бөлүктөгү дээрлик бири-бирине шайма-шай келген жигиттердин тартышуусу. Жалаң эле балбандар эмес, астындагы аргымактардын дагы байкадыңыздарбы, үстүндөгү ээсине жардам берип жаткандыгы бул эми карап турган көпчүлүктүн бүйүрүн кызытпай койбойт. Азыр эле кызыл курчан кыргызстандык Руслан Карагуловго атаандашынын колун эрдин ташына бастыргандыгы үчүн казак тарапка берилип, азыр эми убакыт чыгып калгандан кийин эми ортодогу упайлардын айырмасы боюнча кыргызстандык Руслан Карагулов жеңишке жетти. Бул үйдү менен биз көпчүлүк көрмандарыбызды куттуктап кетебиз. Жана буйруса Руслан Карагулов эми финалдык бөлүктө Афганистан жана Афганистан менен дагы бир кыргызстандык Маратбек Алтынбашевдин жеңүүчүсү менен кескелерин айтып өтүп, андан кийинки жуптардын ортого чыгуусун күтүп алабыз. 80 кг салмакка чейинки чембирдиктеги экинчи жарым финалдык беттешти көрүүгө чакырып өтөбүз. Назарыңыздарда турган көк
Желбеге жамынган бул Кыргызстандык Маратбек Алтымышев, Кыргыз Республикасынын чемпиону. 37 жаштагы Маратбек Алтымышев азыр эми Афганистандан келген бадакчы Гулам Али менен даңкталашат. Ооба, күйөрмандардан бата алган Маратбек Алтымышев кезектеги жарым финалдык таймашка шайланып чыгууда. Буга чейинки кармаштарында Маратбек Алтымышев дегенде Өзбекстандык Илхомбой Салибаевди таза утуп алган болсо, экинчи чейрек финалдык кармашында Тажикстандык дагы бир күчтүү Мусурмонкул Мустафакуловду утуп алган жайы бар. Ал эми Афганистандан келген бадакчы Гулам Али, ал кызыл жоолукчан, өз кезегинде Монголия жана Орусиялык спортчулардын эсебин таап, учурда эми финалдык жолдомо үчүн биздин Маратбек Алтымышев менен кезигип турган маалы. Афтали көз ачып жумган чакта атаандагы оңдон топ көтөрүп туруп жеңишке жеткен Маратбек Алтымышев оюнча бүгүнкү жарым финалдык беттештердин эң таза, эң зор жеңишке жеткен. Kalgan sözünde şimdi aldık. Bu özgüç körüyortasın. Maratbek 60 bu Meldeş Kardan dikkat dayınlanıp atı teknikалық жақтан өзүдагы бүт бары төп келишип ушундай жакшы жеңиштерге жетип атат да. Азыр эми 80 килограмм салмактан жогорку бөлүктөгү балбандардын жарым финалдык кармашын көрүүгө чакырабыз. Кызыл желбеге жамынган байрагыбызды көтөрүп келе жаткан бул Нурлан Молдокулов. Эң атактуу, эң тажрыйбалуу кыргыздын балбаны. Манас 1000 эл аралык мелдештерин жеңип алган бул балбаныбыз эми финалдык жолдомо үчүн Казакстандык дагы бир күчтүү Казакстандын 2 жолку чемпиону Марат Нурпейисов менен кескилет. Марат Нурпейисов сиздердин назарыңыздарда көк желбеге жамынып, көк түстөгү жоолук менен кезектеги кармашына даярданууда. Ошентип ортодогу эл аралык даражадагы Калыс Наматбек Сегизбаевдин белгиси менен эки бири-бирине тең келген, кармаган жеринен кан чыгарчу балбандардын тиреши башталып олтурат. Ооба, бул жерде эми жалгыз эле кара күч эмес, ошондой эле балбандын астындагы аргымагы дагы өз убагында жардамга келип туруусу шарт. Азырынча кызыл курчан биздин Нурлан Молдокулов үстөмдүгүн көрсөтүп, майдан үстүндө жандуу кармашы менен ишке киришип баштады. Казак менен Кыргыздын эң бир ишенич аткан балбандарынын тирешине абай салып туралы. Эки балбан тең өз өлкөлөрүнүн намысын татыктуу мүнөздө коргоп келген жигиттер. Байкадыңыздарбы, Казакстандык кыйла жашыраак жана анын салмагы дагы оор экени көзгө көрүнүүдө. Эки балбан тең субагайынан келген алт мүчөлүү жигиттер мына эми курдан алышып кара күчкө салып тартышууда. Кимисинин кароосу күчтүү болсо ошол жак жеңип кетери белгилүү. Ооба, учурда Нурлан Молдокулов кармаган жерин бошоткостон акырына дейре атаандаштык курдан алып илерүүнүн аракетинде, бирок соңунда эми ол курдан чыгып кеткенден кийин байкадыңыздарбы, аябагында жандуу аракети үчүн атаандаштык курдан тартып шайын отаргандык үчүн 1 упайды биздин Нурлан Молдокулов алып олтурат. Упайлардын катышы боюнча эсеп 1-0. Алдыда биздин кызыл жоолукчан
Нурлан Молдокулов. Ооба, мындай бири-бирине тең келген берендердин кармашында жалгыз упайдагы көп нерсени чечип коюусу толук мүмкүн. Ошентсе дагы ортодогу кармаш уламдан улам чыңалыштуу болуп күчөп бара жаткан маал Нурлан Молдокулов кезинде Манас 3000 мааракесин жеңип алгандыгын жакшы билесиздер, бирок ортодон 10 жылдай кыныгып алса дагы болбой, чоң спортко кайтып келди. Байкадыңыздарбы? Тегерек чийиндин сыртынан чыгып бара жатып, атаандашты курдан тартып, имере тарткандыгы үчүн 2 упай кызыл түстөгү Курчан Нурлан Молдокулов пайдасында. Эсеп 3-0 айланып, азырынча биздин балбаныбыз алдыда. Таймаштын аяктарына 1 мүнөт убакыт калыптыр. Азыр эми Казакстандык Марат Нурпейисовдон уттурар эч нерсеси калган жок. Алдыны көздөй барып, бир тобокелге салуунун аракетинде. Парулары, казык баштары токмок болгон чокто бул эки балбаныбыз эртеден бери каратерге жылтырай жуунуп тартышып жаткан чагы, мына бул аракет дагы өзүнчө бир упай менен эсептелерин жакшы билесиздер. Курдан алып, атаандашын эрден жылмыштырууга жетишти, туурабы? Көтөрүлүп калганда бул упай берилет да. Ооба, жылмышып калса атаандаш анда 2 упай ошол балбанга берилет. Акыркы көз ирмемдер, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана Нурлан Молдокулов күнөлүк көчмөндөр оюнунун финалдык беттешинин жолдомосунун ээси. 5-0 эсебинде Казакстандык Марат Нурпейисов аттуу үйдөй болгон, айтып коюшубуз керек, алт мүчөлүү балбанды 5-0 эсебинде такка тура утуп, эми кийинки финалдык беттеште Кыргызстандык Күмүшбек Кыдыралиев менен Афганистандык Найми Фазилдин жеңүүчүсү бүтүп алат. Кийинки 80 килограммдан жогорку бөлүктөгү чакырылган экинчи жарым финалдык жұп менен тааныштырып өтөлү. Көк түстөгү желбегей жамынган, өлкөбүздүн желегин желбиретип келе жаткан бул Күмүшбек Кыдыралиев. Аны карай утурлап келе жаткан Афганистандык Найми Фазил, ал кызыл түстөгү желбегей жамынып, тиешелүү түрдө кызыл түстөгү жоолукту салынып алып, андан кийин еңишке түшөт. Жоо боюнча эми тараптар кол алышып, учурашып алгандан кийин калыстын ышкырыгы астында гана кармашты өткөрүп баштайт. Ал эми Күмүшбек Кыдыралиев адегенде биринчи кармашында Афганистандык Хакиме Нурул Хакты жеңип алган болсо, экинчи беттешинде Өзбекстандык аябагандай күчтүү Захид Букобаев дегенде таза утуп алуу менен учурда эми жарым финалдык таймашка чыгууда. Мына эмесе биринчи эле кармашында ал Афганистандыкты курдан кармап калып, азыр эми Күмүшбек Кыдыралиев абалды бошко кетирбестен мына жерден көбүрөөк пайданы алып алса болмок. Бул упай берүү эмес, эскертүү болуп туруп, урматтуу телекөрүүчүлөр, Көк Курчан Күмүшбек Кыдыралиев атаандаштын колун эрдин кашына басып койгондугу үчүн азыр эми 1-0 эсебинде кызыл түстөгү жоолукчан Афганистандык Найми Фазил алдыга чыгып баштады. Мынантип эми балбандардын жулка тартышуусу эмнени берет болду экен. Афганистандык балбан курунан алдырып койгондугу үчүн эми 2 упай көк түс кур менен алышып жаткан Кыргызстандык Күмүшбек Кыдыралиевке 2 упай, жанарактагы берилген упайды кошкондо эми эсеп 4-1 алдыда. Кыргызстандык Күмүшбек Кыдыралиев. Күмүшбек Талас районунун Манас айылынан чыккан
балбаныбыз. Анан машыктыруучусу Нияз Курманкулов. Кайрадан балбандар ортого чыгып эми шап билектен алууга аракет жасоодо, бирок Афганистандан келген Найми Фазил дагы бул дагы көптү көргөн балбандардын бири окшобойбу. 31 жашка Найми Фазил толгон болсо, Күмүшбек Кыдыралиев жакында эле 33 жашты багынтып, дээрлик бири-бирине жаш курагы боюнча дагы, шеберчилиги боюнча дагы тең келген балбандардын алышуусу. Касымкул ага, Кыргыз Республикасынын Иреңиш Федерациясы түзүлүптүр. Казакстанда да бар экен. Анан жалпы ушул оюнду жайылтыш үчүн орток тилди чыгарып, бардык катышуучуларга түшүнүктүү болуш үчүн эл аралык федерация дагы аябай зарыл болуп тургандай да. Бул жаатта дагы иштер жүргүзүлүп жатса керек. Жүргүзүлүп атат. Мисалы, жакында эле бул баягы Казакстанда Орто Азия чемпионатын өткөзүп, ошол баягы Орто Азия боюнча азырынча ошо Иреңиш боюнча федерацияны түзүү, ошондой эле баягы эрежелерди тактап бардык жерде, мисалы Кыргызстанда болобу, Казакстанда болобу, Өзбекстанда болобу, Монголияда болобу, бирдей эреже менен анан кийин бул баягы негизинен Иреңишти баягы дүйнөгө таратууга анан бирдей эреже болгондон кийин эч кандай талаш тартыш болбой, мелдештерди ызы чуусуз өткөзүүгө көмөк берет деген ишеним арттырабыз. Азыр кармаш өзүңүздөр көрүп тургандай Көк Курчан, Күмүшбек Кыдыралиев кыйла жандуу кармашып, Афганистандын атаандашынын айласын алты кетирип коюптур. Байкадыңыздарбы? Жада калса Афганистанды колун сууруп алууга дагы шаасы жетпей отурат. Бултуп кеткенге дагы шамасы жеткен жок. Убакыт соңуна чыгып калганына карабастан эки балбан аягына дейре кармашып жүрүп олтурат. Азыр эми калыстар кандай чечим чыгарат болду экен. Ээрдин кашына кур менен илип алган эреже боюнча да болбойт, көрдүңүзбү? Баягы сырттан чыгып аткандан кийин Күмүшбек ичине баягы шалдырай түшкөндө афгандык жигит шыр эле баягы курду ээрдин кашына илип алып, аттын күчү менен баягы чийимден чыгып кеткен. Ооба, экөө тең, эки балбан тең. Аз жерден кызыл чеке болуп кете жаздашты, бирок бул эми оюндун жүрүшүндө качан болбосун мындай көрүнүштөр болуп келген. Жыйынтыгында 6-2 эсебинде байлардын айырмасында кыргызстандык Күмүшбек Кыдыралиев жеңишке жетип эми финалдык баш байге үчүн болгон оюнда өзүнүн мекендеши кыйла тажрыйбалуу тааныш балбан атаандашы Нурлан Молдокулов менен жолугат. 80 килограмм салмакка чейинки чембирдиктеги баш байге үчүн болгон финалдык беттеш бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы Иреңиш боюнча азыр эми баш байге үчүн эки кыргызстандык жигитибиз кес келет. Кызыл түстөгү желбеге жамылган бул Руслан Карагулов жана анын атаандашы Маратбек Алтымышев. Экөө тең тандап алуу таймаштарында бир дагы бир жеңилүү ызасын тартпастан учурда эми эң бир беделдүү делген, эң бир көпчүлүктүн көңүл чордонунда турган көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк биринчи оюндарында эми кимисинин аты тарыхта бадырайта жазылып калат. Муну биз эми 6 мүнөттүк алышуудан кийин көрүп билип алабыз. Албетте, кокусунан утулуп калса болот, бирок кокус жерден жеңип алууга эч мүмкүн эмес, туурабы? Албетте. Касымкул ага. Азыр эми билесиздерби? Эки балбан жигиттең
кармаштын куну канчалык кымбат экенин эң жакшы билишет. Кызыл түстөгү Курчан чымырынан келген бул Руслан Карагулов, Нарын облусунун Актала районунан. Ал эми анын атаандашы Маратбек Алтымышев өзүңүздөр көргөндөй жоон жолпусунан келип, Субак айынан келген балбан жигиттерибиздин бири. Бул эки бирине бири шай келген жигиттин кимисинин азыр арааны жүрүшөт. Албетте окуядан мурда озуп айтыш кыйын. Ошентсе дагы эми келиңиздер. Ортодогу эл аралык даражадагы калыс Наматбек Сегизбаев Карагылдык Акжарган калыстыгын көрсөтөт деген ишеним бизде аябагандай чоң. Карагулов Руслан бул үстүбүздөгү жыл өткөрүлгөн Кыргыз Республикасынын эң иш боюнча чемпиону. Ал эми Маратбек Алтымышев дагы ооба азыр атаандашты курунан тартып майдандын четине чыгып кеткендиги үчүн кызыл түстөгү Курчан Руслан Карагуловго 1 упай берилип отурат. Азыр эми утулуп жатканын сезип баштаган Маратбек Алтымышев дагы илгери көздөй жылып, ал дагы абалды теңештирүүгө чоң аракетти көрүп жатканын байкоодобуз. Албетте бул жерде жалаң эле билектин, белдин күчү эмес, ошондой эле кимдин такымы канчалык күчтүү болсо, ошол балбандын дагы жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү аябагандай жогору. Маратбек Алтымышев азыр ат жалына өбөктөп атаандаштын колун ат жалына баскандыгы үчүн, басып 3 секундта кармап тургандыгы үчүн дагы 1 упай алып, азыр абал дээрлик теңелип калды. Байкадыңыздарбы? Маратбек Алтымышев бул дагы кармаган жерин оңой менен кое бербейт окшойбу? Русландын колун көпкө дейре кармап туруусу чындап эле анын карылуу экендигинен кабар берип турат. Жыдыкке эч нерсеси калбаган. Азыр Маратбек Алтымышев албетте алдыны көздөй барып, өз бактысын чабуулдук өңүттөн издейт. Ал үчүн бул эми дзюдо кармашындагыдай болбо дегенде жакшы жерден, ыңгайлуу жерден кармап алуу кажет эмеспи Казымбек ага? Билектен же болбосо курдан кармап туруп, анан өзүнүн баягы мурдатан даярдап жүргөн ыкмасына салып туруп, анан эң чечүүчү нерсе ошол учурда атын туура көздөй багыттай алса эле жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп калат да. Бул жерде көбүнесе жакшы баягы билектенби же курдан бекем кармаган менен атын азыркыдай болуп кептелишип туруп калса, эч жыйынтык чыкпай жөн эле тура беришет. Экөө тең курдан бири-бирин кармап турушат, бирок эч кандай натыйжа болбой атпайт. Руслан Карагулов көрдүңүзбү? Атаандасын жерден сыпырып кетти, бирок бул жетишсиз жеңишке билесиздер. Мына акырына дейре бүткөн түрдө келтирүү зарыл. Жыйынтыгында Актала райондук тоголок мейданынан чыккан Руслан Карагулов бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун жеңүүчүсү болуп калуусу дагы толук мүмкүн. Ошентсе дагы ортодогу калыстын оюн биз угуп алалы. Эл аралык даражадагы калыс Наматбек Сегизбаев. Ортодогу калыстын эч кандай бир тага турган кинеси жок. Ошон үчүн таза жеңишке Руслан Карагулов жетишти. Бул ийгилик менен анын атаандашы дагы Маратбек Алтымышев куттуктап өттү. Нагыз жигиттик мүнөзүн көрсөттү десем жаңылбайм. Себеби жеңилүүнү билмейинче тартыптуу жеңишке эгерим спортчу жетпейт. Муну жакшы түшүнгөн Маратбек Алтымышевди күмүш байгеси менен куттуктап өтөбүз. Ал эми Руслан Карагулов туурасында эми кылымга даңаза болуп калчу аты тарыхта калат десем анда жаңылбаймын. 80 килограмм салмактык бөлүктөн жогорку чембирдиктеги финалдык таймаш сиздер көрүп турган кызыл түстөгү желбеге жабылган Нурлан Молдокулов Кыргызстан жана анын атаандашы
Күмүшбек Кыдыралиев бул дагы Кыргыз Республикасынын өкүлү эмесе. Келиңиздер. Ортодогу эл аралык даражадагы калыс Наматбек Сегизбаев алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эми балбандар учурашкандан кийин калыстын белгиси менен эңишүүгө өтүшөт. Дагы бир жолу белгилеп кетебиз, 80 килограммдык салмактан жогорку бөлүк. Бул жерден эми балбандардын кармашуусу канчага дейре созулат болду экен. Кезинде билебиз, Касымкул ага биздин атактуу балбан агабыз, атабыз деп койсок дагы жарашат. Кожомкул бабабыз бул эми кармаган жерден кан чыгарчу жай бар болчу. Ал жана кыйлат бир топ табылганы дагы колго алып мыжыкканда суусу чыгып кетчү экен деп дагы айтып калышат. Кезинде казактын чолок балбаны менен эңишке түшүп, билектен кармаганда казак балбаны колун суруп алган экен. Колундагы билектин териси сыйрылып, анын жыйынтыгында колунун билектин сөөгү сынып кеткенин дагы биздин көрүп билген бабаларыбыз дагы муунга айтып жүрүшөт. Нурлан Молдокуловду бардыгер күчүн сала өзүн көздөй имерүүнүн аракетин көрүүдө, тажрыйба менен жаштыктын кагылышуусу десем да туура болот. Бирок ошентсе дагы Күмүшбек Кыдыралиевди жаш деп айтууга болбойт. 33 жашка келип калган мырза жигитибиз бул эми жаштыгына карабастан кыйла мелдештерди башынан өткөрүп, бир топ тажрыйбаны топтоп койгон балбандарыбыздан бири. Билесиздерби? Илгери ата-бабаларыбыз эңишке түшкөндө кыйла тажрыйбалуусу биринчи болуп билегин салып берчүген. Эгер тартып кетсе анда жаңадан өткөргөн балбанга орун бошотуп берчү. Ошол сыңары Нурлан Молдокулов дагы ошол ата салтына салып билегин тизгин аралаштыра бергендиги көрүнүп турат. Ооба, сунулган колун тартып кеткендиги үчүн Көк Курчан Күмүшбек Кыдыралиевке бир упай берилип, азыр эсеп 3-2 түзүп калды. Алдыда Кызыл Курчан Нурлан Молдокулов. Нурлан мырзаны көпчүлүк спортчулар Нүкүтай деп жакшы билишет. Жана ортодогу айырмачылыкты дагы бир упайга өстүргөн Нурлан Молдокулов эсепти 4-2-ге айлантып, бул эми билесиздерби, тараптардын билектен алышуусу менен гана оюн уланууда. Эки балбан тең бири-биринин чама шаркын жакшы билишет. Эмне үчүн абал анчалык курчубай жаткандай сезилет? Булар эми канча жылдан бери булар мелдештерде бири-бирине беттешип, бирде утулуп, абдан бири-бирин жакшы билгендиктен булагы ката кетирбестин айласын таапкан акырын бир кичине мүмкүнчүлүк болуп калса, ошолдо баягы тажрыйбанын немесине салып коюп гана бирден упай жыйнашып атат. Билесизби Касымкул ага, мага ушул балбандарыбыздын бири-бирин аяп жаткандай сезилип атат да. Анча балким албайлы дейби. Балким чын алдай болушу мүмкүн. Эми менимче ушул менен булар деле баягы спорттук карьерасын баягы эртеби кечпи токтотууга мажбур болушат. Балким ошондо бир кандайдыр бир жаракат алып калбай, жакшынакай бир спорт менен коштошсокпу деген. Бул деле биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнда финалга чыгышты эле чоң ийгилик болуш керек. Ошон үчүн булар бири-бирин аяп атат окшойт. Ооба, ортодогу 6 мүнөт убакыт соңуна кандайча чыгып калганы бизге дагы байкалбай калды. 5-3 упай айырмасында Нурлан Молдокулов бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун эреңчи боюнча жеңип чыкты. Оюмча муну Нурлан Молдокуловдун ысымы
Кыргыз улуттук спортунда ғылымға жазылып калат болуш керек. Жашы бир топко келип калганына карабастан ал бул беделдүү делген самалыктын жеңүүчүсү болуп калды. Баракелде Нурлан Молдокулов, ал кезинде Манас 1000, Ош 3000, ошондой эле Сабдан Батырдын мааракесинде дагы оодарыш боюнча жеңүүчү болуп табылган жайы бар. Азыр эми ал көрүүчүлөрдүн астында баталарын алып, боюнча Нурлан Молдокулов бул жеңиши менен саңды бараны менен өзүнүн спорттук таржымалыгына дагы жеңип калганды чоң чекитти коюп койду көрүнөт. Кыргыз Республикасынын Эрең иш мелдешинин Эрең иш федерациясы президенти Ногоев Өмүрбек Арыстанбекович. Кол чаап куттуктап койсоңуздар. Жумалиев Түйнөбек, Казакстан. Эрең иш федерациясынан калмак, колуна момундай камчы, ошондой эле 35 000 сом байге медаль, анан диплом. Ал эми экинчи орунду ээлеген Алтымышев Марат, Кыргызстан. Сыйлоо эми биздин жогорку кеңештин вице-спикери Зулфукаров Төрөбай агабыз. Мына медаль, диплом, ошондой эле 65 000 сом байге, ошондой эле Эрең иш федерациясынын атынан калпак, жана момундай солу камчы Азамат Карагулов Руслан, Кыргызстан. Казахстан, Яченко Сергей Александрович. Одевается медаль и диплом первой степени и 150 000 сомов. Мына 150 000 сом байге башында Эрең иш федерациясынын калпагы, ошондой эле камчысы. Бул мелдешке даярдаган Курманкулов Нияз башыктыруучусу. Кол чаап куттуктап койсоңуздар, кол чаап. Карагулов 80 кг салмакка чейинки бөлүктөгү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнундагы Эрең иш боюнча белдештин жеңүүчүсү. Уважаемый, для награждения спортсмена свыше 80 килограмма приглашается Сабиров Максат, депутат Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики. Кенжин Толеш Аукебаевич,
депутат Мажилиса Республики Казахстан. Акибаев Аскат, президент фонда всемирных этноигр. Нурпейісіп Марат 3-ші байгелі орынды әлегендік үшін байге тапшыру аземіне шақырылады. Нурпейісіп Марат, Қазақстан. Награждается медалью и дипломом 3-й степени, 35 тысяч сомов призовой фонд, еще колпак от Федерации Ереңиш и Камчы. Құттықтап қолшаға қойшаңыздар. Азамат. Екінші байгелі орын делеген үшін Қыдыралиев Күмішбек шақырылады. Бұға күміш медаль, екінші даражадағы диплом, 65 000 сом байге, ошондо эле Ереңиш Федерациясынын қалпағы жана камчысы. Күмішбекке қол чабуулар. Буга чейинки дагы чемпиондук наамдары көп болгон. Бул биринчи көчмөндөр, дүйнөлүк көчмөндөр мелдешинин жеңүүчүсү Молдокулов Нурлан чакырылат. Алтын медаль, биринчи даражадагы диплом, 150 000 сом байге. Баш байге менен биргеликте 117 000 сом акчалай сыйлыкка тартып, ошондой эле Ереңиш Федерациясынын спортунун тарыхына бадыр айта жазып койду десем дагы. Ошондой эле камчысы